Өлкөнүн аймактарында өлгөн малдын эти сатылууда. Оштода мына ушундай мал союучу жайлардын биринен өлгөн малдын этин таратып базарга чыгарган. Аны мына ушул мал сойгон жерден тараткан деп айтышууда. Ал эми бул жер учурда убактылуу жабылган. Бул боюнча тийиштүү мекеме кандай чара көрдү? Маалыматты тактап, алдыда мен Кылым Сурапбаева айтып берем. 2023-жылдын декабрь айынан Каракол шаарында мал союлуучу цехте жана Ош шаарынын азык-түлүк базарында өлгөн малдын союлганы аныкталган. Ошто 2 жылкынын эти карайып кеткенине карабастан касапканада сатылып жаткан жеринен кармалган. Бул боюнча Ош шаарынын ветеринардык башкармалыгынын жетекчиси аталган мал союлуучу жайдын ветврачын жумуш ордунан бошотуп, учурда шаардагы ар бир эт сатуучу жайларды тыкыр көзөмөлүнө алганын айтат. Кайсы бойын секте союлган экен так өзүм көзөмөлгө алып ошо жерди кароого алдым. Азыркы күндө бул такталганы биздин жетекчилик Кожобергенов Улукбек, биздин генеральный директорубуз Ош шаарына болгон сапарында рейд учурунда кармалган. Бул ушул борбордук базардан кармалып, тиешелүү органдарга милицияга өткөзүп бергенбиз. Азыркы күндө такталып, ээси табылып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Мындан улам аталган мал союлуучу жай чын эле жабылганбы же дагы эле иш алып барышуудабы? Билүү үчүн жерине барып көрдүк. Биз барганда эле ал жайдын ээси бизге жок жерден доомат тартууда деп чуу салды. Айтымында рейд учурунда 3 мал союучу жер жабылган. Ал эми алардын цехин атайын рейд жүргүзгөнгө чейин эле ветеринардык башкармалыгынын мурунку жетекчиси Сүйүнтбек Абдуллаев жеке кызыкчылыгы үчүн жабып салганын айтып, айтылган маалыматтардын баарын четке какты. Азыр бизди куруу дооматка эле коюп коюп атышат булар. Неге дегенде биз 24-ноябрда жабылган элек. Ол рейдтери 8-декабрда болгон экен. Силер өзүңөр ойлоп көргүлө, биздин кандай тиешебиз бар ошо нерсеге. Если биз жабык турган болсок, бизден чыкпаган болсо, ол биз сойгон эмеспиз ону, башка кылган эмеспиз. Просто бизден ошо Сүйүн Абдуллаев деген менин балама звонок кылып, бир портер неме лабо жөнөт, нерде эки неменин жылкынын этин мен кармап алдым, ушуларды сен немеңе апарып коюп турайлы деген үчүн гана мен балам лабо жөнөткөн да. Жөнөткөндөн кийин алып келип ушул жерге коюшуп кеткен олар. Ошол эле болуп атат. Бизде союлган эмес ол жылкылар. Негизи мал союлуп, касапканага барып сатууга чыкканга чейин союлуучу малдын кулак биркасы текшерилип, жеке ветеринардык дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүү сыяктуу бир канча этаптардан өтүүсү керек. А биздин базарларда бул кандай жүргүзүлөт? Полный толстоюсь. Ошо болиде өздөрү союп беришет бизге. Ошо денеги сатабыз. Алып келесиздер. Конечно, союшаттыр. А сиздер этти күнүгө алып келесиздерби? Конечно, ар күнү алып келебиз. Күнүгө. Күнүгө. Текшерүүчү? Текшерүү келишет, бир күндө 3 мага төрмага. Күнүгө келишет. Бар жогу берет, бар жол справкалары документар. Кайсы жерден союп алып келесиздер? Убойницасынан союп келет да. Текшерилген. Текшерилген, лабораториядан өткөн таза көчтү. Күнүгө жаңы чыгат. Жаңы чыгат. Место понятно. Кайсы жерде? Мына КБКдагы. Ооба, справкалар полный берет. Мал таза. Ооба, келип сурашат. Болот, сурап алышат. Халал эмес печаттарын эме кылып. Бул жай 2-3 күн болду. Бул жерге чыкканыбызга. Бул жак бузулуп кетти, лицензия бар. Буга чейин жеке ишкер Келечек аттуу мал союлуучу цех курган. Анда 400дөн ашуун бодо мал, 1000ден ашуун майда жандыктарды союуга толук шарттар каралганы айтылат. Бирок ал жай ишке кире элек. Ал эми азыркы иштеп жаткан Ош шаарындагы 7 мал союлуучу жайлардын бирөө гана толук кандуу талапка жооп берет. Кылым Сурапбаева, Алишер Нышанов, Тмедиа, Ош шаары.